Мен ушу бүгүнкү күндөгү эле желектин түсү менен кабыл алат элем. Ошо өзгөрүш эле калса туура болот эле деген ойдо айтат элем. Жаран катарында айтты. Ош облусунун аймагында жыл соңуна чейин 28 мектеп пайдаланууга берилет. Ошол эле учурда республикада эң артта калып кеткен билим сапатын көтөрүүгө талап коюлат. Ал эми окуучулары жалпы тестүүлөөдөн жакшы жыйынтыкка жетпеген директорлор кызматынан кол жой турганын облус башчысы маалымат жыйында билдирди. Калкы эң көп облуста жаш жеткинчектердин 65% бала бакчага барбайт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн дагы жаңы 900 бакча куруу муктаждыгы бар. 65% тегерегинде балдар бала бакчага барышпайт. Бул деген болжол менен ушул бизде кошумча дагы бир 800-900 бала бакча курулуш керек ошол облустун аймагында. Бирок бир нерсе жакта элчигибизге уруксат берсеңиз айтып койсом болот. Кыргыз Республикасы министрлер кабинети быйыл абдан жакшы токтом чыгарып берди. Бул ошол бала бакчаларды ачууда санитардык санпиндин нормаларын анын өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу айрым жагдайларда жеңилдиктерди берди. Ошонун эсебинен бүгүн ошол облустун аймагында үй шартында бала бакчаны ачканга чоң мүмкүнчүлүк болуп жатат. Ошол жылда мисалы биз 15-20 бала бакча ачсак, быйыл ушул 60тан ачканы мына ошонун жемиши болду. Ал эми облуста өндүрүш тармагы натыйжалуу жыйынтыкка чыга албай жатканы белгиленди. Буга өлкө боюнча өндүрүштүк көрсөткүчтө Ош 4%га дагы жетпегени далил. Мындан улам Кытайлык ири инвесторлор менен келишим түзүлүп, Чоңолай районунан 200 гектарга чейин жер трансформациялоо каралган. Бул жерге кытайлык ишкерлер Токен металлургиялык 7000 орунду завод кура турганын ачыктады. Бул долбоорго жалпысынан 700 миллион акш доллары сарпталат. Губернатору менен дагы кийинки жолугушуубузда биз ошол жерден чогуу болдук да, ошондон кийин булар жакшы мындай ниет коюп, бүгүнкү кызыгы абдан чоң. Жерлерди биринчи өзгөнгө келген. Өзгөндөн тышкары алайды көрүштү, бирок аларга ала жерлер жаккан жок. Ошондуктан чоң алайга барып, ал жерде Кайди деген Кытай компаниясы бар, ошонун жанынан жер бөлүп берилип атат. Аймакта эң саясатташкан кадр маселеси дагы деле курч экенин облус башчысы билдирди. Буга Кара Суу районундагы кландардын башкаруусу далил экенин жөө келтирди. Бул кадрдык көйгөйлөрдү жоюу үчүн акимден тартып айлык өкмөткө чейин ротация жолу менен ишке кабыл алынып жатканын айтты. Ал эми облустагы аймактык иргилештирүү долбоору жыл соңуна чейин өзгөрүүсүз жогорку кеңешке жөнөтүлө турганын билдирди. Кадрлык маселелер боюнча андайлар бар экен тилекке каршы. Анан эми мынакей мамлекет башчыбыз ушул Камчыбек Кыдыршаевич дагы ушул биздин жарандарыбыз мындай бир коопсуз коомдо жашасын деген талапты коюп атат да. Анан эми мындай акцияны, мындай компанияны биз колдошубуз керек. Ошондуктан тийиштүү мамлекеттер иш алып барып атат бул боюнча. Сиз азыр Сарай деген айыл өкмөтү жөнүндө айттыңыз. Эгерде ошол местный бала коюлуп калса, бул туура эмес албетте. Муну кайра жумуштан алып коюш керек. Ага чейин дагы бир балдар коюлган ал жерге. Мен билишимче, бул эми Кара Суу шаарына кошула турган айыл өкмөт убактылуу бир иштей турган адамдарды коюп атат окшойт, бирок мен ойлойм, бул убактылуу болсо дагы мыйзамды коюш керек. АТРдин модели менен Сарай айыл өкмөтү Кара Суу шаарына кошулуш керек. Алай районунун Сарымогол айыл өкмөтүнүн эли баягы Чоңолайга кошулабыз деп, ошол бул жердеги калыстык болбой калды деп өздөрүнүн нааразычылыгын билдирип, борбордук бийлик өкүлдөрү менен чейин кайрылуу жолдо жүрүшөт да, ушуга дагы тактоо киргизип койсоңуз. Чындап эле ал айыл районго кошулганга мүмкүнчүлүк барбы же ошол АТРдин жүрүшү боюнча да ушул Алай районундагычы? Бизди таштап койгула, эч кимге кошпой, тиги Талды сууга дагы кошпогула, бизди өзүнчө калат элек деп атат. Эмне дегенде Сарымоголдо дагы кичине мындай өзүнүн бюджети дагы кичине кызганыч болуп атат да, ачыгын айтыш керек, Токен тармагы бар, түшкөн каражаты бар. Анан өзү менен өзүбүз болобуз. Бирок бул АТРдин принцибине туура келбейт да. Мен жана жогоруда айтпадымбы? Алсызды алдыга кошобуз деп, азды көпкө кошобуз деп. Мына ушул принциптер сакталыш керек. Бирок АТРдин биринчи этабында бул АТР райондун ичинде жүрүп атат. Алай райондун ичиндеги гана АТР. Бир айыл өкмөтүн же бир айылын апарып туруп Чоңолайга кошо тургандай шартыбыз жок бүгүн. Ошондуктан мен угуп аткан бүгүн мынакей ушул деген Сарымоголдуктар болсо, бул АТРди жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Маалымат жыйында президенттин Оштогу өкүлү тууну өзгөртүү боюнча өз пикирин дагы ачыктады. Анда облус башчысы мамлекеттик тууну алмаштырууга негиз жок экенин, желектин азыркы көрүнүшү жакшы экенин билдирди. Бүгүнкү күндөгү коомдогу чоң талкуу болуп аткан желек маселесин айтып атасыңар. Желек маселесине мен өзүмдүн бир
мындай бир жаран катарында эле айтайын, мен ушу бүгүнкү күндөгү эле желектин түсү менен кабыл алат элем. Ошо өзгөрүш эле калса туура болот эле деген ойдо айтат элем. Жаран катарында айтайын. Ал эми албетте мен чечүүчү адам эмесмин. Бул жогорку кеңеште талкууга айланып атат. Биринчи окуудан өттү. Анан эми жыйынтыгын күтүп турушубуз керек. Бул экинчи, үчүнчү окуу бар. Андан президенттин өзүнүн чечими болот дегендей. Мына ушул менен чечилет бул. Эми убакыт көрсөтөт. Президенттин Оштогу Күлү Элчебек Жантаевдин кызматка дайындалгандан берки ишинин алгачкы жыйыны облус башчысы калкы көп район тургундарына мамлекеттик кызматтардын сапаты жакшыра турганын убадалады. Ошондой эле күтүүсүз текшерүүлөр жандана турганын акимдерге эскертти. Абдумалик Базарбаев, Адилбек Абдекимов, Ош ТВ.